Assalamu alaikum. Урматтуу Бишкек кабар YouTube каналынын катталуучулары. Эми биз ушул алдыңыздарда көрүп турган Subaru Legacy жашыл түстөгү автоунааны көрсөтөбүз. Универсал. Видеонун башында эле сиздерге мен айтып кетейин. Бул унаа тез арада срочно сатылат дейт. Тез арада сатыш керек, акча керек. Арзан баада сатып жатам. Ошон үчүн басындагы башка автоунааларга салыштырмалуу арзан баада койдум дейт ээси. Жылы 2001 жыл экен. Объем 2. Коробкасы автомат. Типтроник. 4 види. Азыр эми бул автоунааны мен кыскача сиздерге айтып кетейин. Жасала турган жерлери эгер алган киши для себя каратамын десе, мына ушундай жерде жумуштары бар экен. Мына алдыңкы, то есть артыңкы сол стоптордо ошондой эле бамперде бир аз жумуштары бар. Мына жерде дагы бир аз жумуш бар экен. Калган жактары да негизи айдаганга тиешеси жок. Азыр ээсинен дагы сурайбыз, эмне жумуш бар? Ээси бул жерде. Сизден алган кишинин машинанын эмнесин жасаш керек? Ходовой частын жасап коюш керек. Ходовой частын. Калган жагы жакшы. Мотор Мотор коробкасы жакшы. Азыр мисалы сизден ала турган киши ошо ходовкасын каратат дедиңиз, Андан сырткары мисалы моторду, ходовой, то есть коробкада кандай жумуш барбы? Жок, жумушу жок. Коробка менен мотордо жумушу жок. Бул бир сыйра косметика кылып коюш керек, сыртын. Для себя. Для себя. Желательно. Желательно өзүнө. Улус айдай берсе деле болот. Мындай айдап жүрөрсө болот. Уважениясын уктуңуздар. Азыр биз капотты деле ачып көрөбүз. Моторду кандай состояниясы деген суроолор болсо көрсөңүздөр болот. Анан айта кетчү нерсе, алдыңкы дөңгөлөктөрү 2, алдыңкы дөңгөлөктөрү жайкы, артыңкы 2 дөңгөлөгү кышкы экен. Протектор, бул жакта бир эле дөңгөлөгү жайкы, калган дөңгөлөктөрү 4 кышкы экен. Эми биз сиздерге мына ушул 2 номерди айтабыз. Басы $3500, бирок ээси срочно сатам дегендигине байланыштуу $3000 берем дейт. Эгер реально ушул моментте сразу телефонго чалса $3000 дагы түшүп берем дейт. Гарантия бар. $3000 түшүп берем, албетте кимде ким алам дегендер болсо дейт. Азыр артынан бир ачып көрөлүчү. Универсал. Коробкалар салып алып, алмаларды салып, базарга алып барып сатса болот, же Дордо базарга жүк салып, таш салат. Арты кеңири, могу артыңкы сиденьялар жатат экен. Могу жерден көтөрсөчү. Жүк көйлөп атат. Азыр эми моторду ачып көрөлү. 2 объем без турбина. Буларда турбина жок, без турбина. Анан дагы өзү айтып кеткендей кошумчалап кетти. Моторду эч кандай жасала турган жери жок. Свечаларды алмаштырышын кереги жок дейт. Бүт даяр экен. Алмашылган, даяр. Же болсо мисалы мындай кондиционердин патрубкалары же радиаторго кеткен моундай шлангдары бир нерсесин алмаштырышын кереги жок дейт. Только айдаш керек экен. Без вложения. Эми мен бул жака өтүп, салонду дагы сиздерге бир кыскача көрсөтүп коеюн. Стеклоподъемниктери, бүт артыңкы эшиктердики дагы автоматтык түрдө ачылып жабылат. Магнитофонум бар. Шу Subaru'nun ключі. Biraz пробегті көрелі. $416.000 километр жүрген. Пробег. Эми азыр оталдырабыз.
бир эле басканда сразу оталды. Бул жакта көрсөткөн датчиктерде эч бир нерсеси жанбайт, же чек жанган эмес, же мотордук жанган эмес, состояниясы жакшы. Мына коробкасы автомат, мен дыгыда салып айдап көрөйүн. Азыр дыгда турат. Азыр бир аз эле айдап көрөлү. Дагы коробканы дыга салганда же артка бергенде коробка мына вибрация барбы, титирейби деген суроолор болсо көрүп алсаңыздар болот. Эчтеке жок. Кээ биркилерди байкайсыздарбы мындай? Нитрогадан же болбосо парковкадан алып келип туруп, мындай салсам вибрация бар да, мына жок. Ушундай сөздү кыскарталы урматтуу көрүүчүлөргө жакшы кылып көрсөтөйүн. Анан дагы мына ушул отуруштары жакшы абалда экен. Жыртып же тамекинин түтүктөрү түшүп тешилип калган жерлери жок. Поликтери азыр Subaru'нун өзүнүн поликтери. Пробег 416.000 км жүргөн. Эми азыр бир ээсинен реальный расходун сурап коелу, канча дейт? Шаар ичинде канча расход? Шаар ичинде чын айтсаң 13-14. 13-14. Компайтканын кереги жок, 12 депчи. Бул биринчи жолу уктум ушундай реальный расходду айтып. Себеби 13-14 деген 13-14-тün себеби болгону менен 4 види болгон үчүн да. Эгер передний болгондо бир аз азыраак чет болчу. 4 види да бул. 4 види болгон үчүн эле бир аз көбүрөөк чет болсо, эгер передний болгондо бир 10-12 жет болчу. Азыр эми азыр 4 види болгон үчүн 13-14 деп реально айтты расходду. Эми баасын мен дагы бир жолу айтып коеюн. Эси жана мен телефонду пауза кылып турган кезде айтты, мен эгер алам дегендер болсо серьезно эле жакшы баада түшүп берем, чалсындар деп. Ошондой эле достор, бул автоунаны көрсөткөн соң сиздерге эмне дейбиз? Сиздерде дагы ушундай сатамын же срочно сатышым керек эле тартип койчу деген машинаңыздар же үйүңүздөр болсо, бизге каналдын эң башкы главный деген жерин карасаңыздар, биздин номерибиз турат. Ошол номерге чалсаңыздар болот. Же болсо описанияга кирип карасаңыздар, биздин номерибиз турат. Же мен бул жактан айтып коем. 0771 55 17 96 0771 55 17 96 деген номерге чаласыздар дагы реклама боюнча бизге кайрылсаңыздар болот. Биз азыркы учурда ушул Бишкек шаарында Туңгуштабыз. Көрүшкөнчө ушул номерге чалыңыздар. Subaru Legacy боюнча номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Ал эми реклама боюнча азыркы айткан номерге чалыңыздар.